Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, гүлдөн кагаздан жасалган түрүндө үйрөнүп алдыңыздар. Мырзалар бир эле жалбырактан эмес, кагаздан да жасап берсе болот экен, Жакшы. Биздин студиябызга болсо экинчи коногубуз дагы келип калды. Тагыраагы быйыл 2022-жылы Исхак Разаковго, тагыраагы улуттук лидерибизге деп айтсак болот, 112 жыл толуп отурат. Дал ушул өңүттө биз болсо ушул темада маек курмакчыбыз. Бүгүн маек куруу үчүн бүгүн бизге Разаков таануучу 4-5 жылдан бери дал ушул Исхак Разаковдун өмүр жолун жаңы өңүттөн изилдеп келе жаткан биздин активист студентибиз деп айтсак болот. Ош мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти Исхак Эгемназаров бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар бирге болсун. Рахмат. Таңды кандай тосуңуз? 3 күндөн бери таңыбызды Исхак Разаков деп баштап атабыз. Абдан жакшы маанай болду. Рахмат сиздерге. Жакшы. 3 күндөн бери деп калдыңыз. Дал ушул кечээ эле өткөрүлгөн иш-чара боюнча алгач эле маегибизди баштасак да, кандай өткөрүп алдыңыздар, кандай деңгээлде өттү дегендей. Рахмат. Мына 3 күндөн бери Кыргызстандын улуттук лидерин өзү айткандай 20-жылдагы алтын доорду жараткан улуттук лидердин 112 жылдык мааракеси 3 күндөн бери мына түрдүү форматта өткөрүлүп атат. Мына кече Ош мамлекеттик университетинде шаардык деңгээлде, облустук деңгээлде атайын эскерүү кечеси уюштурулду. Ал жакта студенттер тарабынан сахналык көрүнүш даяр көрсөтүлдү. Биздин окумуштуулар тарабынан баяндамалар жасалды. Исхак Разаковичтин замандаштары келип сүйлөдү. Андан тышкары Түрксойлар аралык уюмунун башкы катчысы Исхак Разаков драмасынын автору Султан Раевдин атайын видео кайрылуусу көрсөтүлдү. Айтор бир 2 сааттан ашык созулган сонун бир иш-чара болду. Илимий докладдар дагы окулду. Ооба. Жакшы. Анан ушул мисалы жылда ушундай иш-чараларды уюштуруп турасыз. Быйылкы жылдагы ушул иш-чара эмнеси менен өзгөчөлөдү деп ойлойсуз? Биздин иш-чарабыз мына салтка айланып калды. Кудай буйруса, мына быйыл 3-рет өтүп атат. Биз 2020-жылы 110 жылдык мааракесинен баштаганбыз. Анан эми мындан аркы биздин максатыбыз жыл сайын салтка айландыруу. Маселен, апрелдин 10-у жыл сайын акындар арасында Жолон Мамовдун туулган күнү салтка айланып белгилегендей эле, 12 декабрда Залкара калемгер Айтматовдун туулган күнү белгилегендей эле, 25 октябрдагы жыл сайын Кыргызстандын улуттук лидерибиз эскерүү максатын көздөп атабыз. Быйылкы иш-чарабыздагы бул убакка чейинки иш-чараларыбыз онлайн форматтарында өтүп келсе, пандемияга байланыштуу быйыл биз мына ушу салттуу режимде өткөрдүк. Абдан насыщенный форматта өттү. 200га жакын студенттер, коомчулук катышты. Масштабтуу. Дал ушул Исхак Разаков жөнүндө сиз изилдеп келеткенсиз. Канча жылдан бери изилдеп келесиз? Жана ушул Исхак Разаков жөнүндө бир аз маалымат, кене маалымат айтып өтсөңүз. Изилдемеген жерлеринде сиз изилдеп чыккан экенсиз да. Рахмат. Мен ушул 2017-жылы Ош мамлекеттик университетинин финанс юридикалык колледжине студент болуп келгенден бери ушу темага олуттуу кириш баштадым да. Курбанбай Калдыбаев деген акын агабыз бар да, ошонун ырсаптары бар эле. Дарегин угуп алыстан төш чайып тосту жерене, төрөлдү бирөө намыска, төрөлдү бирөө жөн эле депчи. Кыргызстандын келечегин намысына жараган, Кыргызстандын абийири үчүн, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптануш үчүн жаралган улуу инсандын өмүр жолун жаңы өңүттөн изилдеп, бул убакка чейинки айтылбаган фактыларды таап, аларды болушунча жеткирип келатам. Анан ушу 3 күндөн бери абдан жакшы сөздөр болду, абдан жакшы маектер уюштурулду, сонун эфирлер уюштурулду. Мен эми сиздердин бүгүн маегиңиздерге дагы бир өзгөчө маалыматтарды топтоштуруп, бөлүп келдим. Мен эмнени айтар элем? Исхак Разаковду биз Кыргызстандын улуттук лидери деп эсептейбиз. Улуттук лидер деген сөздүн түбүндө өтө чоң маани жатат. Улуттук иштерди кыла алгандыгы, улут үчүн күйө алгандыгы, улутмандык жумуштарды жасагандыгы менен биз ошондо гана ал инсанды улуттук лидер деп эсептейбиз да. Мына карабайсыздарбы, 20-кылым Советтер Союзунун курамында ошондой бир оор, бир катаал саясий режимдин тушунда өзүнүн улуттук демиргелерин көтөрүп, ошол демиргелерин союздук деңгээлге тааныткандык бул чоң бир эрдик болуп саналат. Мына Исхак Разакович 1952-жылы биздин кыз келиндерге тиешелүү маселе. Биринчи жолу Борбор Азияда кыз келиндер педагогикалык институтун ачкан. Ошонун демиргечиси болгон. Бул Борбор Азиядагы биринчи окуу жай болгон да. Бул азыркы Бишкектеги Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Эмне үчүн ал кезде
кыз келиндердин бул билим алуусу, кыз келиндердин окуусу пайыздык көрсөткүчтө өтө төмөн болчу эле. Мына биз дагы баса эле айтып өтүшүбүз керек. Бул Исхак Разаковичтин тушунда бул маданият, цивилизация сыяктуу түшүнүктөр келип баштаганда, окуу жайлары ачылып, билим берүү мекемелери, социалдык мекемелер түзүлүп, бул элдин эл катары калыптанышы, мамлекет катары калыптанышы ушул кишинин тушунда башталган. Анан Исхак Разакович өзүнүн сөзүндө айтканда, мен көп айыл жерлерди кыдырдым, кыштактарды кыдырдым. Баардык биздин кыз келиндер үйдө отурушат. Эмне үчүн биздин кыргыздын кыз келиндери билим алышпайт? Сиздер эмне үчүн аларга тоскоол болосуздар деп, ата энелерин кадимгидей тилдеп, биз шарт түзүшүбүз керек. Биздин коомдо эгерде айыр заты билимдүү болбосо, биздин кыздарыбыз билимдүү болбосо, анда биз кантип билимдүү бир коом түзөбүз? Анда биздин кийинки муну кантип жаралат деген абдан бир бүдөмүк түйшөлүү бул кишини ойлондурган экен. Анан акыры 1952 жылы институтту ачып негиздеген. Андан тышкары 1954 жылы Кыргызстанда биринчи ирет кыргыз телевидениясы түзүлгөн. Бул мына маселен 1950 жылы Өзбекстанда түзүлгөн, 54 жылы бизде, 58 жылы Казакстанда. Мына карабайсыздарбы? Кыргызстан бул Борбор Азия чөлкөмүндө бир лидер катары. Бул киши дагы баягы өзүнүн жүрөгүндө дайыма биринчи болууну максат кылганда, биз биринчи ишке ашырсак, биринчи аткарсак, биринчи кылсак деп, ошон үчүн Кыргызстандагы мына баардык жетишкендер башка союздук республикаларга караганда Кыргызстанда эрте ишке ашкан. Эрте жүзөгө ашкан да. Андан сырткары айтсаңыз, ушул бул жерде көп инсандарыбыз, мисалы Исхак Разаковду изилдеп келатышат. Ушул өңүттө мисалы азыр айтып калдыңыз, агартуу тармагына көп салым кошкон да Исхак Разакович. Анан кийин бул жердеги китептер, бул сүрөттөр, далилдер алганча келдиңиз. Бизге айтып өтсөңүз, бул жакта мисалы кандай эмнелерди алганча келдиңиз? Бул китептер бардыгы тең 2020 жылы басылып чыкты, бир эле жылда. Бирок мен жарымын ала келдим, бирок 2020 жылы 15 китеп басылып чыкты. Мамлекеттин тапшырмасы менен. Ар биринин өзүнчө, бири-бирине окшогон бир өзгөчөлүгү бар. Маселен, саясий илимдердин доктор профессор Жолборс Турбековдун бул Исхак Разаков улуттун улуу инсаны китебинде бул жерде Исхак Разаковдун Манас эпосун коргоодогу салымы, жумуштан алынгандыгы, жумуштан кантип кеткендиги сыяктуу маселелер илимий негизде талданганда архивдик маалыматтарда. Бул Абдулет Тооров Лейлектик агайыбыздын китебинде бул жерде Исхак Разаковичтин замандаштарынын эскерүүлөрү, бүтүн баардык эскерүүлөр жазылган көркөм стилде. Бул кыргыз эл баатыры, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев аксакал агайыбыздын Разаковдун тагдыры ыр романы. Бул ыр түрүндө жазылган 500 беттен турган ыр роман. Бул Түрксой эл аралык уюм башкы катчысы Султан Акимович Раевдин драмалар жыйнагынын ичинде Исхак Разаков драмасы дагы бар. Бул Гапар Мадаминов агайыбыздын илимий негизде жазылган китеби, бул дагы ушул гезит макалалардын жыйнагы. Бул сүрөттөр? Бул сүрөттөр дагы бул убакка чейин баягы элге көп жетпеген, баягы сейрек кездешүүчү сүрөттөр да. Маселен, мына сүрөттө 1957 жылы Никита Сергеевич Хрущев атайын Кыргызстанга иш сапары менен келгенде, ошо Фрунзеде Борбордук стадиондо эл менен жолугушуу маалындагы тартылган сүрөт экен. Бул киши Семен Будённый деген Советтер Союзунда аткычтар дивизиясын түзгөн алгачкы генерал маршал. Ошол кишинин 1947 жылы Кыргызстанга Фрунзеге болгон сапарынын маалындагы сүрөт экен. Бул Исхак Разаковдун элге кайрылып жаткандагы бул аз жогоруда айттыңыздар го, мына кеминде ошол Быстровка, Рыбачи, азыркы кеминден Балыкчыга чейинки ошол темир жолу, алгачкы жолу 1945 жылы башталган да. Мына ошонун ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө үй бүлөсү турат э? Бул жакта үй бүлөсү. Үй бүлөсү боюнча да айтып өтүшүбүз керек. Исхак Разаковичтин жубайы Рауза Ибрагимова. Татар улутунан болгон. Ана мен ушу 3 күндөн бери маек берип атам, ушу 3 күндөн бери сурап атышат да, эмне үчүн татар улутунан болгон жубайы депчи. Ал кезде кыргызсың, оруссуң же татарсың деген бөлүнүү, андай түшүнүк бул эл арасында болгон эмес да. Ал кезде баардыгы түрк элдери бир тууган эл катары жашап келишкен да. Анан анын үстүнө
ал маалда эң билимдүү, эң сулуу кыздар татар кыздар болгон. Ошон үчүн Төрөкул Айтматовдун жубайдагы Нагим Айтматовго татар улутунан болгон. Анан Исхак Разаковдун жубайдагы өзүн окуткан студент болуп чыгат. Исхак Разаков 1929-жылдан 32-жылга чейин Ташкенттеги педагогикалык институтта коом таануу сабагынан сабак бергенде жубайы ошол жерде студент болуп кабыл алынып, ошол жерде окууга өтөт экен да. Эми бир чети кызык, анан ушулардын баардыгын ушул романда Сооронбай Жусуев абдан бир сонун сүрөттөгөн да. Бул эге жаштын махабатын, булардын кантип баш кошкондугу, анан Исхак Разаковдун ошол мезгилдеги Өзбекстанда жасаган ишмердүүлүгү төрөлгөндөн баштап көз өткөнгө чейинки баардык эпизоддор бул романда өтө сонун чагылдырылган. Анан мен дагы бир баса белдеп айтып өтүшүм керек. Бул кыргыз элинин улуу сыймыгы бул Манас жана Айтматов. Ушул эки улуу темага дагы бул кишинин салымы өтө чоң болгон. Чыңгыз Айтматовдун Айтматов болуп атак-даңкка жетишине Исхак Разаковдун салымы чоң болгон. Анткени 1954-жылы Сталиндик репрессияда аяосуз жазаланган мамлекеттик ишмерлерди кайра реабилитациялоо маселеси каралган. Мына ошол маалда Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматовдун атакталып, ал киши ак катары каралып, анан ошонун негизинде Чыңгыз Айтматовдун билим алууга болгон мүмкүнчүлүгү ачылган. Ага чейин эл душман деген кара так жабылып, көп окуу жайларга өтпөй болгону Фрунзеде гана зоотехникумда окуган да. Андан кийин ошол маселеден кийин Москвадагы жогорку адабий институтта билим алган да. Анан 1950-жылдары жазуучулар съездинде Исхак Разаков өзү айтып атат. Чогулушта, чоң чогулушта. Мынакей биздин уучубуз угур эмес. Анткени биздин кыргыз адабиятын мына Чыңгыз Айтматовго окшогон жазуучулар толукталып атат. Кудай буюрса биздин келечегибиз кең. Биз ушундай калемгерлерди колдосок, биздин адабияттын келечеги кең болот деп атын атап атат да. Бул дагы өтө чоң мааниге болгон. Негизи айтсаңыз Исхак Разаковду изилдөөчү катары, инсан катары айтсаңыз Исхак Разаковдун кызматынан Турдакун Исубалиевди кызматына алып салган деген ызы чуу пикирлер болгон да, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, бул баягы өтө баягы орусча айтмакчы өтө тонкая бир назик маселе да тарыхтачы. Бул тарыхта тактык керек. Бул баягы бирөө алды мындай деген бир ушак айындыр бул тарыхта жарабайт да. Тарых тактыкты талап кылат. Анан туура азыр коомдо баары коомду эки ача бөлгөн, коомду түндүк түштүк көргөн ушундай пикир бар. Бул туура эмес пикир. Бул сабатсыз пикир. Ал кишилер өзү кишини алып ташталбайт кызматтанчы. Мен жогоруда айттым го, улуттук иштер кыла алгандыгы. Албетте. Башка республикаларда мына Исхак Разаковдун тушунда кыргыз тилин милдеттүү түрдө окутуу мектеп программасына киргизилип атат. Исхак Разаковдун тушунда Манас эпосу элдик эпос катары корголуп калып атат. Исхак Разаковдун тушунда кыргыздын жаштарына, кыргыздын кыз келиндерине колдоо көп болуп атат. Исхак Разаковдун тушунда кыргыздын көркөм мурастарын жазып изилдөө иштери жүрүп атат. Кыргыздын тарыхын үйрөнүүгө иштер жүрүп атат. Мына ушундай улуттук иштер албетте Москвага жаккан эмес. Москвада абдан ызычы болгон. Бул эмне ушинтип элге мактангысы келип атабы, же бул ушунчалык Москвага бийликке келгиси келип атабы, же баардык республикалардын бурда өзүн баш, өзүн төрө баш кылып көргөзгүсү келип атабы деген улутчул деген күнөө коюлган да. Башка республикаларда мындай иштер болгон эмес да. Мына Исхак Разаковдун тушунда ушу кыргыз тилин милдеттүү түрдө окутуу киргизилди. Исхак Разаков кызматтан кеткенден кийин алардын баары жоюлуп салынды. Мына ушундай улуттук иштер, улут үчүн күйгөн иштер бул кишинин кызматтан кетишине бир чоң бир өргө болгон да. Жакшы. Өзүңүздүн атыңыздагы Исхак, анан Исхак Разаков таануучу деп дагы айтсак болот да. Дал келүүбү же болбосо сиз атайын мисалы атыңызды ким койгон? Ушул жөнүндө темадан сырткары эле бир суроо берейинчи. Рахмат. Менин чоң атамдын апасы биздин энебиз. Убагында советтик партия кызматтарында иштеген экен. Анан мен өзүм Жалал Абад областына караштуу Ноокен районунан боломун. Анан биз жакта пахта өстүрүшөт да, пахта эгишет. Анан Исхак Разаков абдан элге жакын болгон да. Дайыма талаада болобу, жөнөкөй бир көчөдө болобу, дайыма эли менен жолугуп, сухбатташып, маектешип турган. Анан күндөрдүн биринде ушу биздин Жалал Абад областына болгон сапарында атайын биздин айылга бул киши келип кеткен экен. Ал кезде менин энем бир 10 жашар бир секелек жаш кыз. Анан элди кыдырып, ошентип талааны карап атса, энем жамаасы чуркап барганбы? Ал кишинин бою узун, шыңгыган бою келишкен киши болгон да.
жана келип антип карап калыптыр да, шляпачан кийген киши. Анан кийин ошондо башын сырап койгон экен. Келечегиң кең болсун деп батасын берипчи. Анан кийин ниет кылды окшойт. Ошо балдарымдан болбосо неберелеримден ошо кишинин атын коёмун деп. Анан мен ушу мен төрөлгөндө ошо кишинин атына коюшкан. Анан мен төрөлгөн жылы Исхак Аразаковдун сөөгү Кыргызстанга алып келинген да. Бул символикалык мезгил болгон. Сөөгү июнда алып келсе, мен августта төрөлдүм. Анан ошентип ниет кылып коюшкан окшойт. Абдан жакшы. Демек ушул атка азыркы учурда татыктуу болоюн деп болушунча аракет кылып келүүдөсүз десек болот э. Разаков таануучу катары, изилдөөчү катары сизге суроо берели. Азыркы учурда кайсыл тарабын же болбосо ушул Разаковдун кайсыл багытта мисалы изилдеп жаткан учуруңуз? Мен учурда ушул китептин үстүндө иштеп атамын. Исхак Разаковдун турмушундагы бир болуп өткөн окуялары, эл менен жолугушуу, азыр мына эл оозуна Исхак Аразаковго байланыштуу легендалуу окуялар жүрөт да. Булар архивде жазылып калынбайт. Булар эл оозунан жашайт. Бул ооз-эке тарых деп коет да биздин илимдечи. Ушуларды азыр баарын чогултуп атам, Кудай буюрса. Анан бул элге жетпеген бул дагы биринчи бул сүрөттөр. Себеби сүрөттөр дагы азыр көп көрбөй калышты, билбей калышты. Ошол сүрөттөр дагы кошуп атам. Буюрса бир жакшы баягы бир познавательный деп коет го орусча. Ошондой бир маалыматтык, бир интеллектуалдык дарметтеги китеп болот. Анан мен ошол китептен бир аз бир-эки үзүндү бир айтып өтөйүн. Бул Исхак Аразаковдун бир окуялары. Маселен, Исхак Аразаков 1970-жылы кызматтан дээрлик кеткенден кийин 10 жылдан кийин 70-жылы 60 жаш кураганда Кыргызстанга бир ирет келип кеткен да. Анан келип кеткенде Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып, акыры Жалал Абадка барат экен. Жалал Абадта эл менен жолугушуп, ушинтип маектешип отурса, четтен бир кирзе өтүк кийген, өңү суук бир киши бирөө келип калыптыр. Анан келип эле сөзүн бөлүп, Исхак Аразакович, сиз мени эстейсизби? Сиз биринчи катышып болуп турганда мени кызматтан бекер алгансыз деп кекетип коюптур. Анан кыракы киши кейпин карап туруп, ошондо мен сени кызматтан алып эң туура кылыпмын деген экен да. Ал дегени өзүн эптей албаган адам ал өлкөнү эптей албайт, ал өзгөлөрдү эптей албайт. Өзүнө жакшылык кылбаган адам ал башкага жакшылык кыла албайт деген мааниде. Ушул сыяктуу бир 100гө жакын окуялар бар да. Ушулардын баарын топтоштуруп атам. Кудай буюрса, ушу окурмандарга жакын арада бир китеп болуп чыгат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Исхак Разаков жөнүндө кенен маалымат алып жатасыздар. Эгер суроолоруңуздар болсо, биздин Instagram баракчабызга сөзсүз түрдө жиберсеңиздер, биз эфир жүрүшүндө коногубузга суроону узатабыз. Негизи айтсаңыз, алдыда пландарыңыз жөнүндө айтсаңыз. Алдыда ушул максатты көздөп атам, Кудай буюрса. Эми ушунча жыл изилдегенден кийин бир жыйынтыкта чыгарыш керек да. Албетте. Бир натыйжа болуш керек. Анан Кудай буюрса ушу китепке баш оту менен киришип атамын. Демек жакын аралыкта күтүп калсак болот, Жакын аралыкта, Кудай буюрса. Анан мен дагы бир маалымат айтып өтөйүн, рұқсат этсеңиздер. Бул Исхак Аразаковдун тушунда мына Кыргызстандагы бүт маданий, билим берүү, социалдык мекемелер абдан көп курулган. Шунчалык Кыргызстан, азыркы Кыргызстандын фундаменти, азыркы Кыргызстандын пайдабалы ушул киши мезгилинде башталган да. Анан биз ош шаарында турабыз. Мен көрөрмандарга бир суроо катары, бир табышма катары узатайын деп атам да. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай бул бир окуу жай. Россиядагы Менделеев атындагы химия институту. Бул Советтер Союзундагы эң алдыңкы окуу жайлардын бири катары болгон да. Бул кайсы окуу жай деген табышмакта. Сиздер таптыңыздарбы? Кайсы окуу жай болушу мүмкүн азыркы Ош шаарында? Ош шаарында жайгашкан Ош мамлекеттик университетине окшош экен. Окшош деп айтсак болот. Түсүнөн бирок айырмалай албайсың, бирок макет, мисалы, архитектурасы боюнча, фасады, сырткы көрүнүшү. Окшош. Туура таптыңыздар, бул азыркы биздин Ош мамлекеттик университетинин башкы имараты. Бул имараттын курулуш тарыхы да абдан кызык болгон. Ош мамлекеттик университети 1952 жылы Ош педагогикалык институту болуп кайра түзүлгөн да. Анда штаттык орундары кеңейип, статусу жогорулап, ага чейин бул институттун филиалы азыркы Кыргыз филологиясы факультети болгон. Келечек жайгашканчы. Анан Исхак Аразаков Ош шаарына келгенде, ошондо Ош облусунун жетекчилерине суроо салат экен. Бул жаңы окуу жайдын имараты кайсы жака салынып турган болду десе, алар айтат экен, мына ошо азыркы Кыргыз филологиясы факультетинин жогору жагында билесиздер, темир жол жайгашкан. Ошо темир жолдун бооруна салынат, себеби ал мезгилде баягы темир жол менен каттап жүрүшкөн да, түндүк түштүккө жеңил болот деп. Анан бул киши каршы болот экен. Жок, бул Ош, сиздер баалап айтасыздар.
дүйнөдө бир гана Ош шаарынын Сулайман тоосу бар. Бир гана шаардын чок ортосуна тоо жайгашкан. Ошон үчүн бул жаңы имараттын, жаңы кожайдын имараты ушул Сулайман тоонун бооруна салынсын деп өзү демиргелеп, анан конкурс жарыялап, Советтер Союзунун эң алдыңкы 10 окуу жайдын макеттерин түзөт экен дагы, анан талкууда ушул макет акыры утуп чыгат экен. Анан ушул макет ушул азыркы Ош мамлекеттик университетинин башкы имараты болуп, 1952-жылы салынып, анан 56-жылдарга чейин 5-6 жыл ичинде курулуп бүтөт экен. Мунун тарых таржымалы ушундай. Жакшы, тарыхка үңүлө турган болсок, деги эле кызыктуу маалыматтар, кызыктуу учурлар аябай эле көп деп айтсак болот. Сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Дал ушундай Исхак Разаков жөнүндө сонун маалыматтарды бизге жеткирдиңиздер. Чынында мен билбеген маалыматтарды да өзүм алып алдым. Көрүүчүлөр дагы ушундай болушу керек. Анда эмесе сизге бир эркин микрофон суналат. Чоң рахмат сиздерге. Эми бул инсан тууралуу сөз бүтпөйт. Мына китептер жазылды, дагы жазылып атат. Демек бул бүтпөс тема, бүтпөс сөз. Мен була тартпас бир чындыкка калыспыз. Эми сиз да бизден, биз да сизден алыспыз. Кутулгансыз эл журтуңуздун парызынан биз тирүүлөр эми сизге карызбыз дейт элем. Исхак Разаковичтин элеси биздин жүрөгүбүздө жашай берет. Анын мен таза болсом, сен таза болсоң, коом дагы таза болот деген сөзү кылымдар бою ар бир муунун жүрөгүндө сактала берет. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдиремин, ишиңиздерге ийгилик каалаймын, ушул кишинин арбагы ыраазы болсун, дайыма ушундай жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Разаков таануучу, активист, Ош мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти Исхак Эмгемназаров болду. Биз болсо программабызды алдыга карай улантабыз. Ооба, дүйнө жүзүндө негизи эле кесиптешим айтсам, дүйнө жүзүндө эч ким Venom деген тасманы көрбөгөн адам жок экен. Статистика, дүйнөлүк статистикага ылайык, элдердин көбү 95%, мындайча айтканда, баары көрүп чыгышкан экен. Эң популярдуу болгон тасмалардын бири болуп эсептелет. Ооба, бүгүн болсо биз тасма түрмөгүндө да ушул Venom тасмасы тууралуу кызыктуу маалыматтарга эгедир болобуз. Анда кеттик.